Ekval'ın kankasının 1953 жылы төрөлгөн. Мен Чоколоев улан Жекшеновичтин энесимин. Ал уулум 1978 жылы 16 августта төрөлгөн. Азыр былтыр 22 жылы 13 сентябрда Кашка сууда 2 аялдын өлүмү боюнча кармалып ошондо сразу булар кармалган жерге алып келбестен таң аткыча город жерге алып барып талкалап сабашып башына пакет кийгизип дубинка менен койгулап зарарлайын десе дагы ошого убакыт бербей анан аягында шымынча жипзолтуктаганга чейин барышкан мойнуңа алгын деп эмнен алам десе сен билбейсиң эмнен алышты деп кайра талкалап салып эски олоргача талкалап салышкан. Ошол өлгөн жерге баламды алып келип кайсы жерде эмне болду эле кандай болду эле деп мындай следствие жүргөстөн следствияны Асан Акунов Талант деген жигит үйүнө чейин алып барып чай ичип отурган деп чыныйларды коюп тасторкон жайдырып ушундай ролик көрсөттү, бизде спектакль көрсөттү. Ал балам болсо эртең менен ошол бир Тайжанов Азамат деген бала башым ооруп атат дегенен бир бөтөлкө арак алып бериптир. Ошол бөтөлкөдө отпечаткасы калыптыр колунун. Ошол эле бөтөлкөдөгү отпечатканы бүт жайып атат. Свидетельницалардан экөө эле экен, ошол Бартабасова Алиман деген айтып атат. Биз ошол күнү ушул баланы бир эле жолу көрдүк, анан ошол бир бөтөлкө арак ичкенен эле тарап кеткенбиз дейт. Бирок булар ошол следовательдер ошол күнү кечке жүрүп, таң аткыча жүрүп, жаңкы 2 аялды өлтүргөн деген статьяны коюп атышат. Эчтеке чыкпагандан кийин, кан чыкпай, экспертиза чыкпай калгандан кийин булар ачкычты, үйдүн ачкычын, кладовкалардын ачкычын бербей 5 күн алып жүрүп, экспертизага Бишкекке жибердик деп. Анан 5 күндүн ичинде ошол полисадник огородторубузга, крышаларыбызга жүргөнүн бүт кошуналар көрүптүр. Ошонун ичинен даже кошуналар свидетель Грищенко Зоя деген, Чоколоев улан, Өмүрбек Тамара деген аялдар айтып атат. Эмне кылып жүрөсүз буякта десе, биз интернет издеп жүрөбүз деп дагы бир баштык шала чөптү крышага таштап кетип, аны да баламдын үстүнө жаап атат. 8 киши кошуналар характеристика төрөлгөндөн бери билебиз бул баланы деп ошол бир подъездеги бир площадкадагылардын баары характеристика жазып берип атса, жумушунан жакшы иштейт, элпек бала болчу деп баарын жазып берип атса, аларды сот такыр караган жок. Менин балам күнөөлүү эмес, 2 баласы бар, аялы бар, улуу баласы 3 класс окуйт, 2 баласы ДЦП 4 жашта, Ак сууга 6 айда бир алып келип жаткырып кетип турат. Балдарын ким багат эми? Азыр баламды 25 жыл город суттагы кесип койду, соттордо караган жок. Эми ошол моментте айтып атышат, силер аздан акча берип турсаңар сотто статьясын кичирейтет, азайтат болчу деп. Бул жердеги соттордун баары коррупцияга көнүп алган, дайыма ошол акча сурап жүрүп көнүп алган. Мурунда балам отуруп чыккан, жаңы эле келсе кайра ошол мурунку 15 жылын кайра кошуп атат. Баламдын жаштыгынын баары ушул түрмөдө калды. Мен баламды түрмө үчүн тууган эмесмин. Мен чындыкты издеген аялмын. Чындык болсун, тазалык болсун деп жаңы сабаганда өзү өз колу менен ошол Чолпонбек Абдикар баласына Салмакеевке өзү арыз жазыптыр. Мени таң аткыча түндө ушинтип сабап талкалап чыкты деп. Мынакей арызынын көчүрмөсү да бар. Аны адвокат Бекболотов бизге көчүрүп берген. Мен анын ичинде эмне болгонун билген жокмун. Эмеге экспертизага апарса велосипедден жыгылган деп Абдикеримов Руслан деген прокурор балаңар велосипедден жыгылган дейт. Ал болсо катып калыптыр. Анан 17-синде кайра экспертиза чыгарса свежий кан деп чыгарып атат. Ошол экөөнүн ортосун карагылачы. Азыр защита человечестводан Рыспеков деген адвокат текшерип атат. Бир жерде 0,075 грамм деп жазса, бир жерде 750 грамм деген нашаны баламдын үстүнө чаптап атат. Азыр кайка кайрылдыңыз? Азыр балам жаңы жерде алып кетти, 25 жыл ошол жерден отурууга аягын ушул жака алып кетти. Мен 73 жаштамын. Ошол жогорку сотко кайрылдыңызбы? Жогорку сотко кайрылдыңызбы? Кайсы жака кайрылдыңыз арыз менен? Мен президент
Президентке чейин кайрылдым. Президентке чейин кайрылдым. Зулушевка прокурорго чейин кайрылдым. Бул жердеги омбудсмен Атыр Абдрахматовага чейин кайрылдым. Ошолордун баары эле муну бул көл чөлкөмү өзү чечет деп баары эле бияка губернаторго жиберип койду. Губернаторда болдум, министр юстицияда болдум, защита человечествода болдум. Барбаган жерим калган жок. Prokuratura organlarının göz önünde, başka prokuraturların hepsinin göz önünde olması olsun. Her bir bilinçli olsa ekspertsaların korkuları tüzbelgen көрсөтмөлөрү мындайдан келип сол убакытта чыгарылган. Эми апаны түшүнөбүз. Көбү маселелер бар. Өзүнүн баласынан үйрөткөнгенде анан соттук териштирүү жүрүп жатканда да апа тарабынан, жактоошу тарабынан кандайдыр бир жагдайлар сотко кетирилип, соттук териштирүү ушул жагдайларда кайра тергөө жүрүп берилет деген биринчи, экинчи инстанцияда да каралган. Андай маселелер жок болуп чыккан. Азыр тең тергөө жүрүп атканбыз. Кыйноолор боюнча кандай чечим алабыз? Кыйноолор боюнча. Бул жактан дагы апа айтып кетти. Ички иштер органдары кызматкери тарабынан кыйноолор болду, коркуулар болду, же болбосо кандайдыр бир күнөмөн алдырган жагдайлар орун алган. Бул боюнча ички иштер башкармалары кызматтык териштирүү жүргүзүлгөн. Анын негизинде топтолгон материалдар прокуратура органдарына келип түшүп, анын атынан тергөө ишинде текшерүүчүлөр жүргүзүлүп, анын